Мен Айтматов районундагы Манас орто мектебинен келдим. Султанова Айжамал. Быйылкы жылы мен 10 класска сабак берип атам. Ушул 2 жылдан бери биздин Бактыбек Каныбекович Чойбеков жана ошондой эле Альянс акча алмаштыруу ассоциациясынын ушундай демилгелөөсү менен сонун окуу уюштурулуп атканына мына 2 жылдын жүзү болду. Былтыр дагы ушундай октябрь айында окуу уюштурулуп, ошол окуудан өтүп сертификат алганбыз. Ошонун уландысын быйыл дагы өтүп атабыз да. Негизинен ушул уюштуруучулар аябай бизге дал ушул керектүү учурда келип, аябай жакшы жардам берип окутуу уюштурду да. Алтынды бөлүшсөң азаят, билимди бөлүшсөң көбөйөт дегендей, баягы бизге дагы билимибизге билим кошуп, биздин кийин келечек муундарыбызга бир сонун инвестиция жүргүзүлүп атат. Буга биз аябай сүйүнүү менен катышып, мына азыр жыйынтыкты алып атат, сертификат алып, биз дагы болгон билимибизди эми мектептерге барып жайылтууга аракетибизди жасайбыз. Негизи ушу былтыр бизге келгенде тренерибиз кантип үйрөтүштүн жолун, татаал нерсени кантип жөнөкөйлөштүрүп берүү жөнүндө бизге үйрөтүп, мына ошонун негизинде биз дагы татаалдаштырбай, окуучунун кыйнабай, жеңил жолдор менен үйрөтүүнү кадимкидей үйрөндүк, көнүгүп калдык, ошого машыгып дагы жатабыз. Анан былтыр дагы ошонун жемишин берип, биздин мектепте эң жогорку балыбыз 173 балга жетип, ал эми орточо эсеп менен алганда биздин Манас орто мектебинин балы 121,7 деген жыйынтыкка жетишкен. Бул биздин ошондой эле ушул окутууну уюштуруп аткан жалпы билимтал коомунун аракети деп билем. Былтыр негизи эле түзүлүшү окшош эле, аналогиялар боюнча сүйлөм толуктоолор, текст менен иштөө, ошондой эле кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча өтүлүп атат. Былтыр да ушул боюнча өтүлгөн. Анан берде биздин тренерибиз Нуркалый Масалбеков дагы аябай дасыккан мыкты адис экен. Бизге ушундай татаал нерселерди аябай жөнөкөйлөтүп, сонун тренингди өтүп атат да. Ошондой эле ушул окутууну уюштурууга чуркап колунан келишинче жүгүрүп жүргөн Асылбек Рахмановго дагы чоң ыраазычылыкты билдире кетем. Ошондой эле биздин райондун жетекчилери, жалпы эле биздин областыбыздагы ушул окутууга уюштурууга болгон аракетин жумшаган мыкты чыкма уулдарыбыз бул жерде өздөрүнүн бир эң жакшы жардамын, көмөгүн көрсөтүп турушат да. Ошого терең ыраазычылык айтып кетмекчибиз. Кичинекей болсо дагы бул ушул биздин жаштарыбызга келечек болгон бир аракет деп баалап ошону түшүнүп атам.